Саламатсыңарбы балдар? Эгер сабакка даяр болсоңор, биз бүгүнкү сабакты баштайбыз. Бүгүн кыргыз адабияты сабагы 8-класстар үчүн. Бул сабак кыргыз жазуучуларынын чыгармаларын, романдарын, пьесаларын, поэзияларын, лирикаларын, тамсилдерин, ошондой эле көлөмдүү эпостарды, майда эпостарды, анын ичинен Манас, Семетей, Сейтек эпостарын, Кожо жаш, ошондой эле элдик озеки чыгармачылыкты, макал лакаптарды, жаңылмачтарды окутуп бизге үйрөтүүчү илим болуп эсептелинет. Балдар, биздин сабагыбыз бүгүнкү жаңы билимдерди өздөштүрүү сабагы. Булумдун таксономиясы боюнча силер бүгүнкү теманы эстеп каласыңар, түшүнөсүңөр, аны жашооңордо колдоносуңар. Ошондой эле тема боюнча, текст боюнча силер эсселерди, дил баяндарды жарата аласыңар. Менин атым Раимжановна Гүлбарчын, кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалимимин. Балдар, сабакты баштаардан мурда силерге кыскача икая айта кетейин. Икая бул турмуштан алынган өтө терең маанини камтыган кыскача чыгарма болуп эсептелинет. Мен силерге бүгүн Пил жана таяк деген икаяны айтып бермекчимин. Бир киши жолдо байланып турган чоң пилдин эч жака жылбай турганын көрүп аябай таң калат дагы, анын ээсинен барып сурайт. Ээси болсо: ой, бул пил кичинекейден эле ушул эле таякка байланып чоңойгон. Бирок ал көп жол аракет кылып, ийгиликке жетпегенден кийин мен бошоно албайм деген ишеним пайда болгон. Азыр болсо күчү 1000 эсе көбөйсө дагы баягы ишениминен улам аракет кылбайт, ошон үчүн эч жака кетпейт деп жооп берген экен. Балдар, кээде биз да мурунку ийгиликсиз аракеттерден кийин колумдан келбейт деп ойлоп калабыз. Бирок убакыт өткөн сайын мүмкүнчүлүгүбүз, билимибиз, дүйнө таанымыбыз жана күчүбүз өсөт. Ошондуктан эски коркууларга эмес, азыркы мүмкүнчүлүктөрүбүзгө ишенүүбүз керек. Анда сабагыбызды баштайлы. Төмөнкү сүрөттөргө карап, балдар, теманы божомолдогула. Силер кандай ойлойсуңар? Сүрөттөрдөн улам биз кайсы чыгарманы окуп үйрөнөбүз? Ошол боюнча силер божомолдоп айтып беришиңер керек. Биринчи сүрөттө бул жерде бийик дубал турат, чеп турат. Аны кимдер салган, кандай замандарда салган, анын ролу кандай? Балдар, ушул жөнүндө аябай терең ойлонгула. Эмне үчүн бул бийик дубалдарды курушкан? Экинчи сүрөттө болсо таштардан куралган дубал турат. Анын жанында, түбүндө кичинекей бала колун аркага бекитип, ушунчалык эрктүүлүк менен, ушунчалык баатырдык менен олуттуу турат. Жанында болсо 2 адам ага бир нерселерди таштаганга аракет кылып атат. Үчүнчү сүрөттө болсо эне баласын кучактап турат, муңдуу, кайгылуу, боз үйү бузулган, очогу уралган, жанында найзанын октору турат. Бул эмне болушу мүмкүн? Чыгармада эмнелер сөз болушу мүмкүн? Ошол боюнча ойлонгула. Кийинки сүрөттө эне өтө муңдуу, кайгылуу, бир нерсени токтотконго аракет кылгандай. Артында болсо бир топ адамдар кайра эле баягы ураган дубал турат. Мында эне эмне үчүн мынчалык кайгылуу болуп, кимди куткармакчы? Азаматсыңар балдар, бүгүн биз Жомарт Бөкөнбаевдин Чептен эрдин күчү бек деген поэмасын окуйбуз жана ал боюнча биз маалыматтарды алабыз. Балдар, Жомарт Бөкөнбаев боюнча силер ушул мезгилге чейин уккансыңарбы? Же бул ат силердин кулагыңарга илингенби? Ошону эстеп көргүлө. Негизинен биздин бүгүн көтө турган темабыздын негизги идеясы, балдар, мекенди коргоодогу элдин ынтымагын, эрдигин жана баатырдыгын даңазалоо.
Бул чыгармада автор чепке же курал жаракка эмес, өз элинин эр жүрөктүгүнө жана биримдигине ишенүү деген идеяны берген. Бул ошол чептин эрдин Күчүбек боюнча тартылган кыскача биздин кинобуз. Ал техникалык себептерге байланыштуу бул жакка жүктөлбөй калыптыр, YouTube'дан көрсөңөр болот. Жомарт Бөкөнбаев ал акын болгон, драматург, котормочу. 1910 жылы 16 майда Токтогул районунун Мазарсай айылында туулган. Ата энеден эрте ажырап, Жалал-Абад шаарына жакын Көк Арт деген балдар үйүндө тарбияланган балдар. Алдында алардын чыгармалары, котормолору жана качан кайсыл жерде кайтыш болгону жөнүндө маалыматтар жазылган. Бул таблицага карагыла жана дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Бул жерде ооба же жок деп жооп бересиңер. Биринчи карыя 90 жашка келген экен, кыдырып бүт дүйнөнү көргөн экен. Бул чыгарма чын эле ошол бул саптар ошо чыгармада чын эле барбы? Ошону белгилейсиңер. Экинчи таблицада болсо бул жерде берилген саптардын иретин биринчи, экинчи, үчүнчү келет деп ирети менен белгилеп чыгасыңар жана дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Ал эми эң акыркы биздин тапшырмабыз бул жердеги саптарды окуп, ошол саптарга маанилеш болгон макалдарды издеп таап жазабыз. Ар бир сапка 1ден, 2ден, 3дөн 5ке чейин макалдарды таап жазасыңар, маанилеш макалдарды. Анан балдар үйгө тапшырма, төмөнкү темалардын бирине эссе жазабыз. Темалардын бир өзүн гана тандап алабыз жана чыгармадан төмөнкү идеяларды колдонобуз. Намыс, жоопкерчилик жана кайрат адамды баатыр кылат. Чепти таш эмес эр жигиттердин руху, духу бекем кылат. Эрдик менен мекенчилдик жеңиштин негизи деген. Ошондой эле эң аягында мен силердин берген жообуңарга, жазган конспектилериңерге карап балдарды коюп чыгам жана ошол балдарды эсептеп силердин бааңарды коюп берем. Биздин сабагыбыз ушуну менен аяктады. Балдар саламатта калгыла. Мен силерге азыр берип жаткан Чептен эркин Күчүбек поэмасын силерге ссылка аркылуу жөнөтөм. Ошол жердеги тексттер боюнча иштейсиңер. Урматтуу уюштуруучулар, техникалык себептерге байланыштуу мен текстти жана видеону бул жакка көрсөтө алган жокмун. Ал үчүн сиздерден кечирим сурайм.